Assalamu alaikum урматтуу Тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздерге Тез кабардын бул чыгарылышында Ош шаарынын түштүк батыш тарабындагы Ак Телек кичи районунун жогорку тарабында жайгашкан мурунку аталышы 40 гектар, азыркы аталышы Ак Бура 2 жаңы конушунда 10 көчөсүндө турабыз. Дал ушул сиздер көрүп турган узун салынган имарат бизнеске ылайыктуу болуп, чайкана түбүндө салынган. Эгерде урматтуу көрөрмандар, сиздердин катарыңыздарда бир бизнести баштаймын деп, чайкана саламын деп, жер издеп жаткан болсоңуздар, анда чамдаңыздар. Бул жерде жаңы конуш достор, бүт бардыгы мына олигархтардын районунда жайгашкан 40 гектардагы тургундар жашайт достор. Мына 5 соттук жер тилкесинде жайгашкан, чек аралары такталган, чек аралары мына ушул арыктан бул жагын эсептей бересиздер. 5 соттук жер тилкеси. Бул имарат болсо 32ге 5 узун туурасын айтып атам, 32ге 5 салынган урматтуу достор. Бышкан кирпиштен фундаменттери өтө сонун бышык сапаттуу арматуралар токулуп, сонун куюлган. Сейсмопоястары куюлган. Экинчи кабаттагы тургузсаңыздар болот. Тумбалары бар достор, мына өзүңүздөр дагы курулушту көрүп, байкап турган чыгарсыздар. Баасы 69 миңге бааланды, бир аз кеми болот. Сүйлөшүү жолдору каралат, накталуу аякчага сатылат, андыктан чамдаңыздар. Эми сиздерге келүү жолдорун көчө тараптан көрсөтөйүн. Андан кийин сөзүбүздү дагы улантабыз урматтуу достор. Урматтуу достор, мен азыр сиздерге чайкана түбүндө салынган имаратка баруу жолдорун көрсөтүп коеюн. Ак Телек Күргөй менден 600 метр нары турат. Эгерде сиздер ошол Күргөйдөн бери Жапалак, Ноокат тарапка келе жаткан негизги жол менен келсеңиздер, Кайырма каналы агып өткөн, анын жанында жаңыдан түшкөн балдар бакчасы. Эми андан бир аз эле өтөсүздөр дагы дал ушул мен көрсөткөн сол тараптагы көчөгө буруласыздар. Бурчта мечит аталышындагы жеке менчик балдар бакчасы жайгашкан. Андан түз чыгып барасыздар. Тиги сары имаратты көрдүңүздөрбү? Ошол имараттын астынан сол тарапка буруласыздар. Сол тарапка буруласыздар дагы катар-катар көчөлөр жайгашкан. Сиздер 10 көчө, тактап айтканда чоң мектеп курула турган месте калтырылган, жер калган. Ошол жерден түз жогору 10 көчөдөн чыгып бара бересиздер. Биз көрсөткөн жол менен, урматтуу достор, биз көрсөткөн жол менен түз келе атасыздарбы? 10 көчөнү көрдүңүздөр. 10 көчөдөн бери түз чыгып келе берсеңиздер, дал ушул курулушту көрөсүздөр. Эсин номер экран астында камтылат, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Кана эми жүрүңүздөрчү, бир имарат менен таанышып чыгалы. Бул жакта болсо кеңири оргума, фонтан кылганга, парковкага жана башка нерселерге месталар кеңири бар. Төрүндө очок кана, тапчан, дагы башка курулуштар курулат. Эми өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша бүт курулуштарды кура бересиздер. Көрдүңүздөрбү? Мына ушундай сапаттуу, нымсыз өтпөстүк үчүн ушундай каражаттарды колдонгон достор. Эми бул кабинасы узунураак, чоңураак. Тактап айтканда 7ге 4. Мынакей, чоң кабинасы. Андан кийин бул дагы 7ге 4 урматтуу достор. Кийинки бөлмөлөрүн көрсөтөйүн. Кийинки бөлмөлөр дагы өтө чоң, жакшы болуп түшкөн. Мына көрдүңүздөрбү? Бул жагы эми 6га 4 болуп түшкөн. Бир аз кичинере баштады. Дагы бир мына 6га 4. 6,5га 4 болуп деле чыгып калат болжолду. Мына. Оппа. Ушул кабинасына кирип көрсөтөлү. Бул баягы кирди чыкты 2 бөлмөлүү экен. Каалагандай кылып, кааласаңыздар чайкана, кааласаңыздар үй кылып дагы жашасаңыздар болот урматтуу көрөрмандар. Айнек терезелери бүт бардыгы панорамный чоң, орындуктары калтырылган, сейсмопоястары куюлган, 2 кабаттагы көтөрүп койсоңуздар болот достор. Караңыздарчы. Экинчи кабатты тургузуп, садик ачып койсоңуздар болот, жаңы конушка садикке муктаж. Анан 2 этаж кылып, садик кылып койсо болот экен. Чынында. Башка тармактарга, бизнеске дагы иштетсеңиздер болот. Бул жагында да 3,5га 3 болгон 2 кабинасы бар. Мынакей, өзүңүздөр көрүп турасыздар.
Калган тарабына очок, чоң казан, үч очок, ушул тарапка курула турган планы бар экен эле. Шагыл бар, бир аз таш бар. Ал эми сиздерге белек катары кала берет. Баасы 69 000 долларга бааландыр. Чаласыздар, келип көрөсүздөр. Эсин номери экран астында камтылат. Соодаңыздарга береке, урматтуу достор. Сиздерге насип кылсын, агарыңыздар көгөрүңүздөр, ушул жерден өнүп өсүңүздөр. Кайсы бир бактылуу инсанга насип кылса дагы кантын урсун достор. Жакшылыктар болсун. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын. Бала бакча жанагы поворотто Кайрыма каналынын жанында жайгашкан. Мектеп ылдыйга ак тилекке каттайт. Кыскасын айтканда, бардык соц объектилерине жакын. Шаарга караган, урматтуу достор. Өнүгүү алдында турган жаңы конуш. Көчөлөрүнө түнкү жарыктандыруулар орун алган. Мынакей, өзүңүздөр дагы байкап турасыздар. Интернет кабелдери тартылган. Анан эми башка көчөлөрүнө, бул жактагы көчөлөрүнө буюрса канализация маселелери чечилген. Катар-катары менен чечилип келатат. Буюрса жакынкы айлар же жылдар аралыгында бул жерге дагы канализация тартылып калат. Жандаңыздар, сиздерге насип кылсын.